Эми бул жерде, бул аятта Аллах Таала وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Мен инсандар менен жиндерди бир гана жалгыз ибадат үчүн жараттым деди, өзүмө гана ибадат кылуулар үчүн. Бул жерде Аллах Таала адам баласынын максатыны, бул дүйнөдөгү максатыны баяндады. Эми Аллах Таала бул аятта айтып атат, мен ушу адамдарды ибадат үчүн жараттым деди. Аллах Таала муну адамдардын ар бири кулчулук кылып ибадат кылуусуну жакшы көрөт. Бирок бул аятта келген милдеттүү түрдө эмес. Тагыраак айтканда Аллах Таала ушул адамдарды ибадат үчүн жаратыптыр. Демек, адамдардын баары ибадат кылыш керек экен, сөз түрдө кылат, бул ишке ашат деген маани эмес. Аллах Таала ушул максатта жаратты. Бирок ушул максатты адамдардын ичинде аткаргандар бар, аткарбагандар бар. Бирок жалпысынан эми Аллах Таалага кулчулук кылуу үчүн жаралган болсок, алымдар айтат, кулчулук деген эки түрдө болот дейт. Аллах Таалага кулчулук кылуу, убудия, кулчулук кылуу эки түрдө болот. Биринчиси, ал пенденин каалоосу жок болгон кулчулук. Тагыраак айтканда, мусулман болсун, кафир болсун, жада калса айванаттар, инсандар бардыгы кирет. Аллахтын кулчулугунун астына кааласа дагы, каалабаса дагы кирет. Бул биринчиси. Демек, бардыгыбыз кааласак дагы, каалабасак дагы Аллахтын кулубуз. Кааласак да, каалабасак дагы Аллах Таала берген өмүрдү гана жашайбыз. Кааласак да, каалабасак да Аллах Таала берген рызкыны гана жейбиз. Кааласак да, каалабасак да Аллах Таала оору берген болсо ооруйбуз. Аллах Таала шифа берген болсо айыгасын. Демек, бул Аллахтын каалоосунун астынан эч ким чыга албайт. Бул жалпы мааниси кулчулуктун. Аллах Таала Куранда айтат: "Ин куллу ма фис самавати вал арди илля атир рахмани абда." Чынында жер асмандагынын баары кыямат күнү Аллах Таалага кул болгон абалда келет деди. Аллахтын кулу болгон абалында. Демек, кулчулуктун биринчи мааниси, биз кааласак да, каалабасак дагы мен Аллах Таалага кул болбойм, Аллахтын кулу болбойм десең дагы ал нерседен чыга албайсың. Түшүнүктүбү? Аллахка кулчулук кылуудан эч ким, кафирлар да жада калса, кутула албайт. Кафир болсун, ким канчалык күчтүү болсо дагы, ал Аллах Таала берген өмүрдө гана жашайт, Аллах Таала берген рызкыны гана жейт, Аллах Тааланын жазган тагдырынын негизинде гана жашайт. Ал эми кулчулуктун экинчи мааниси болсо, бул шариаттагы мааниси, ошо Аллах Таала каалагандай, Аллах Таала разы боло тургандай, Аллах Таала жакшы көрө тургандай кул болуу. Бул адамдын тандоосуна кайтат. Бул мажбурланган эмес эч ким. Бирок Аллах Таала бизге жолду көрсөтүп берген, кимде ким ушуларды кылса, мына ушундай кулчулук кылса, Аллахтын буйруктарын аткара турган болсо, арам кылган нерселерден тыйыла турган болсо, мына ошолор чыныгы кулдары деп, ошолордон разы болот, ошолорду жакшы көрөт деп көптөгөн аяттарда, хадистерде баяндап берди. Демек, адам да кааласа да, каалабаса да Аллахтын кулчулугунан чыга албайбы? Демек, тиги шариаттагы көрсөткөн кулчулугундагы сөз түрдө аткарыш керек. Анткени баары бир аткарсаң да, аткарбасаң да Аллахтын алдында кул болгон абалда барабыз. Аллахтын кулубуз. Аллахтын жаралынган махлукаттарыбыз.